Салам урматтуу достор, мен азыркы учурда Италия мамлекетинде Ареццо шаарында жүрөм. Жана бул жерде мен биздин кызыбыз, кыргыз кызыбыз Жамиланын жеке жашоо турмушун сиздерге чагылдырып бермекчимин. Эгерде ушул видео жакса, сиздер лайк коюп, комментарий жазып жана ошондой эле подписка бөлүмүнө кирип туруп, менин каналыма катталып коюңуздар демекчимин. Андай эмесе көрөбүз. Сүрөт тартайын дегем жакшы болуп калды, жаман болуп калды. Эми бул сиздин досторуңузчу, тааныштарыңыз? Булар деген бул жактын иштеткен адамдар. Анан кийин мени жумушка чакырып атышат да. Эметип атат. Эмнелерди алдыңар эле, ошолор төлөп коеюн деп. Адаптация башында жаман өттү. Мен Кыргызстанды сагындым, Бишкекти сагындым. 1400 болду да, бир айлык айлыгымчы, орточо эсеп. Бирок жумуш кыйын болчу. Анысы Жамиля. Мен. Все. Барыңарга чоң салам. Менин атым Жамиля. Калимет кызы Жамиля. 1996 жылы 17 ноябрда Кыргызстанда чоңоюп төрөп өскөм. Анан күндөрдүн жакшы бир күнүндө эле Рамазанга жолуккан. Ошол 5 жыл мурун жолугушканбыз. Анан бүгүн 5 жылдан кийин Италияда мен жашаган шаарда көрүшүп отурабыз. Получается, кайсы мектепте окудуң эле? Биринчи мен деген Таш Төбө айылында, Бербулак деген мектепте 1-класстан баштап. Кайсы область? Чүй областта. 1-класстан баштап 5-класска чейин окудум. Анан кийин 6-классты бир жылды 64-чү мектеп гимназиясында окудум. 8-чи микрорайонда, Бишкек шаарында. Анан кийин 7-класстан 9-класска чейин Чүй облустук мектеп гимназиясында Таш Төбө айылында ошол жакта бүтүрдүм. Аттестатымды алдым. Анан Италияга келдим. Деги кантип бул Италияга келип калдыңыз эле? Мен деген кичинекей кезимде менин апам туризм тарабында диплом алган. Анан кийин көп мамлекеттерге барып, ал жактарга иштеп, анан кийин күндөрдүн биринде Италияга келип, бул жакта иштеп, практика кылып, анан ага жагып калып калды бул жакта. Анан бир нече жылдардан кийин өзүнүн чыныгы сүйүүсүн табып, ага экөө чогуу жүрүп, үйлөнүшүп, үйлүү болгондон кийин, анан кийин мени дагы алып келелик деп чечишти. Ошентип мен 15 жашымда Италияга келгем. Бир кофеге канча убакыт кетет жасаганга? 24 секунда азыр боюнча. Стандарт боюнчабы? Азыркы стандартта. Жумушуңдун оор жерлерин айтып берип койчу. Оор жерлери эртең менен саат 4:30 ойгонуш керек. Анан эртең мененки саат 6-га жумушта ачканы келиш керек. Биринчилерден болуп. Бирок эртең мененки 6-га чейин автобустар жүрбөйт. Ошон үчүн жол басып келиш керек. Бул жактагы могу кафеңиздер толук болуп калышы мүмкүнбү? Понедельник күнү, пятница күнү, суббота, воскресенье толот. Бирок понедельник күнү саат эртең мененки 7-ден 9:30га чейин пик, эл көп болуп калат. Анан кийин мындай күндөрү нормаль эле. Анан суббота күнү саат 8-ден баштап түшкөн 2-ге чейин эл көп. Бир күнү 500дөн ашык кофе жасалат. 500дөн ашык. Жана айтып атсыздар эле, могул жерде жазылып турат дейт. Мисалы, бүгүн 498 кофе жазылып тур да, ушу машинкада атайын жазылып экен. Рамазан
Скопчилен даяр болду. Сүрөт тартайын дегем жакшы болуп калды, жаман болуп калды. Ay mo kofe ömrümdeki en son kofe. Bu реально son ken. Çın andan son ken. Рахмат. İyi. Но бул үй турбайбы? Бул үй деген ушул бардын эмесидеги да, хозяиндин үйү да булчу. Бул Санто-Домингода үй. То есть получается ушул жердин ээсинин Санто-Доминго деген өлкөдө Үйү бар да. ушул үйү бар, Бул үй болсо эмес жашаган үй эмес. Бул эме да. Полялар бар го, бактар өскөн, кофе бактар өскөн, какао бактар өскөн. Ошол жактагы склад үйү, анан жумушка иштегени барганда 2 саат, 3 саат эс алып отура турган үй, пик эме, күндүн пики болуп аткандачы, ошол жакта отурушат. Бул болсо Флоренциядагы эме, магазин. Флоренцияда да ушундай бар, кичинекейирээк бирокчу. İçinde şokolad satan. Oo, dizaynları abdan son Бул бар тең Санто-Домингодан келген сувенирлер. Өтө кызыктуу экен да. Жана Маска деген кино эске түшүп кетти. Venissi incontro, io però sto cercando chi prima arriva meglio. Allora, se domani mi arrivano altre 2 persone che sono subito disponibili, Meglio prendere quello proprio messi con la disponibile se capito, guarda, capisco. siamo questi due, quindi io neanche tutta la settimana, è lui. Эми бул сиздин досторуңузчу, тааныштарыңыз? Бар деген бул жактын иштеткен адамдар. Анан кийин мени жумушка чакырып атышат да. Бизге келип иштейсиңби, сага жакшы акча төлөп беребиз. Эмне үчүн андай сени көрүп жүрчү эле мурун дегенде ойлор болот да. Сени тааныйбы? scusa, avete preso la schiacciata e il cornetto, vero? Ascolta, no, ma che fai? No, non staccare. Амедип. Сен барып туруп сүйлөшүп кел. Бар. Жок, мага эмет атат. Нелерди алдыңар эле ошолор төлөп коеюн деп. Мейли, ал ушул иштеткен адамбы? Ооба. Жок, сен бул жака кел деп атабы сен? Ооба, бул жака кел иште деп. Анткени мен азыркы иштеп аткан жумушка дагы ошондой болгон да. Мен башка жакта иштеп атканда мени көрүп калышкан. Деп жакшы иштеткен, баттан кыймылдайт экен, адамдар менен сүйлөшкөндү билет экен деп. Анан мени чакырышкан. Сен кел бизге депчи, жумушума барыпчы, күн сайын келипчи, сен кел бизге деп. Ушундай да болобу? Ооба, мындай эме да. Барып карайсың да, башка барларга, ресторандарга тамакты жеп көрүп, дамдап көрүп, ал жактагы шефтер менен сүйлөшүп, анан акырындан эме да, урдайсың да, персоналдычы. Сен бизге келип иштебейсиңби? Жакшы бир мамиле кылыппы. Ооба. Бул жакта ошондо мындай эме деп айтсам болот экен да, мындай персоналдан кичине дефицит. Дефицит персонала. Ооба. Жумуш анткени көбүнчө адамдар жакта иштегиси келбейт да. Анткени мамлекет тараптан жардамдар өтө көп. Эгер иштебесең, үйүң эмеде болсо, арендада болсоң, балдарыңда болсо, мамлекет төлөп берет да, ар бирөөнөчү. Бир айына 800-900 евро кылыпчы. Орточо доход мына ушундай жерлерде канча болот? Орточо доход бул жактарда 1200 болот. То есть бир аз эле экен разница, лучше иштебей эле коюштун. Ооба, лучше иштебей эле үйдө кечке отуруу эле. Анткени мамлекет дагы эмеңдин арендаңдын 50%-ын төлөп беришет. Анан суу, свет, газ, коротко. Андан тышкары еще $800 төлөп. Андан тышкары дагы $800 берет да. Анда Ошон үчүн бул жакта иштебей эле отурган жакшы да. бул жактарда мындай менеджер деген жокпу, силердин үстүңөрдөн караган? Биздин үстүбүздөн бул жактагы хозяиндар карайт да. Биринчи атасы бар, анан баласы, баласынын аялы. Бирок мындай силерден чоң бир адам мындай жок, управляющий. Чоң адам жок, анткени бул жакта биз бешөөбүз эле иштейбиз да. Бешөө тың болуш керек, биринчилерден болуш керек, анан эч ким аркасынан каратпаш керек да, баарын тең тарс өздөрү жасаш керек.
Эми ушул кондитердик продукциялар бул жакта жазалат экен, анысы түшүнүктүү. Бирок мондай болгон сэндвичтер кайсы жерде жазалып, каяктан келип? Сэндвичтердин баарын тең өзүбүз жасайбыз. Нан Сиздин колуңуз менен. Ооба, биз эмени камырды жууруп, анан кийин нан кылабыз. Үстүнө ар кайсы эмелерди себип. Убактыңыздар жетеби ошого? Күнүнө 500 кофе жасайт экенсиздер анан. Эме бар. Кондитерскийде өздөрүнчө иштеген 4 адам бар да. Алар эртең менен саат бирок жумушка саат 4-тө киришет. Эртең мененки 4-тө. Анан ушунун баарын жасап башташат дагы. Анан кийин саат эртең мененки 6-га бизге могулундай нерселерди даярдап берет баарын теңчи. Анан биз 5:40-тарда жумушка киребиз эртең мененки. Анан бияка баарын тең даярдап баштайбыз. А саат 5-те уже бизге адамдар келип баштайт. Саат 5-те эмес, саат 6-да. Башынан бери бул жакта адаптация кандай өттү? Адаптация башында жаман өттү. Жаман өттү. Мен Кыргызстанды сагындым, Бишкекти сагындым, досторумду сагындым, Алтын айымды сагындым, жибегимди сагындым. Аябай кыйналдым. Дос кыздарыңыз. Ооба. Анан биринчи 4 ай мындай депрессия болуп, көп тамак жей албай, бияктан эчтеке өтпөй. Анан кийин эшикке чыгып баштадым, окуп баштадым, окуш керек болду. Эртең менен баштап кечке чейин колум вообще бошобой калды. Анан бул жакта кыргыздар бар. Бул жакта кыргыздар бар. Эки Кыргызстандан курбу кызым бар, Бишкектен. Асель, анан Анеля, анан Ринат деген да бир жакшы дос бала бар. Аны менен биргеликте свадьбаларда организовать этип, фотограф, видеограф болуп иштешип калабыз. Кес-кесте свадьбалар чыгып калганда. Анан Асель курбу кызым, ал Прадада иштейт. Прада деген, достор, Прада деген бул өтө чоң бир компания. Билбегениңиздер болсоңуздар, бул мындай эң бир чоң компаниялардын бири, монда лакшери, люкс класстагы кийимдерди жана аксессуарларды чыгарган. То же самое мүмкүн уккансыздар, Gucci, Louis Vuitton ошолор менен тең тайлашып келген бренд болуп эсептелинет. Анан ким болуп иштейт ал жакта? Ал жакта ал дизайнер. Ал азыркы учурда ошо Прадада дизайнер болуп иштейт экен. Ошол кесипке ал кайсы жактан окуп үйрөндү эле? Ал Кыргызстандан, Бишкектен Кыргыз Улуттук университетинде окуп, ал жакта диплом алды. Бул жакка келип, которуп итальянскийге апостилди дипломуна чаптаттырып, бул жакка алып келип, анан собеседованияларды өттү. Анын диплому бул жакта дагы ал диплом менен иштесе болот деп печать коюп беришти. Анан иштеп баштады. Биринчи бир кичинекей фабрикада иштеди, анан кийин чоң шилтем менен аттанып, азыр Прадада мени кылып келет. Достор, бул өтө кубанычтуу кабар десем болот. Эмнеге дегенде биздин кыргыз кызыбыз ушундай чоң бир брендте, жөнөкөй эле биздин улуттук университетти бүтүргөн кыз ушундай бир жерде иштеп атканы бул чын жүрөктөн кубандырат. Ушундайлар көп болсун. Ошондуктан сөзсүз жакшы бир образование алгыла, жана окугула сөзсүз. Окуу бул нифига. Это дело, да. Нифига. Да. Достор, азыр мен ушул Жамиля иштеген ресторандын, кондитерскийдин холодильник мындай складында жүрөм. Бул жакта мына шоколаддын түр-түрү бар экен. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Тилекке каршы мен шоколад жебейм. Бирок ар бириңиздерге жакмак болуш керек. Шунун бардыгы мынакей шоколадтарда. Ассортименттери өтө чоң. Көрсөңөр болот мынакей. Мисалы, могу чорный шоколад экен да мынакей. Оюм тийбейм мен. Бул жактарын көрсөңүздөр болот. Ачык бүт бардыгы. Ай. Бул жактын бардыгы шоколад.
Ондай тургам. Биринчи жумушум сразу официант болуп иштеп баштадым да. Официантдай эмес, заказ алган эмес. Кухнядан столго чейин тарелка ташыган адам болдум да. Анан столдон кухняга кайрап пустой тарелкаларды, то есть мойкагачы. Ошентип иштеп баштадым. Ал жакта саатына 8 евро төлөнчү. Анан кийин саат түнкү 12ден кийин өткөндө саатына 10 евро төлөнөт. Воскресенье, анан кийин праздничный күндөрү тоже 10 евро төлөнөт да саатына. Биздин кыргыздарга мындай түшүнүктүү болуш үчүн ушул акчаны мындай айына канча тапсаң болот, ошону айта кетсең орточо эсеп менен. Орточо эсеп менен мен ал жакта көп иштеген жокмун. Бат эле кетип калдым. Орточо эсеп менен ал жактан мен 1400 болду да, бир айлык айлыгымчы орточо эсеп. Бирок жумуш кыйын болчу. Достор, көпчүлүгүңүздөр ушу чет өлкөгө келиңиздер, келет, ушуну карайсыздар. Сөзсүз сиздер даяр болушуңуздар керек, кыйынчылыкка, анан жана любой жумушта иштегенге даяр болуу зарыл да. Ошондуктан биринчи келердин алдында ошого мындай ментально, морально акыл эсиңиздер даяр болсо, ошондо келе берсеңиздер туура болот. Андан кийинки жумушум? Анан ошол жакта иштеп баштадым. Ал жактагылар мени көрдү, иштегенди билет экен деп. Анан барга тургузушту. Барга эртең менен саат 8де ачып, ал тоонун чокусундагы ресторанда негизичи. Ал жакка барыш аябай кыйын. Анан эртең 8ден кечки 7ге чейин иштеп баштадым. Офисный эме менен, график менен. Анан ошол жакта мен иштегенимди көрүп калып, азыркы учурда иштеп аткан жумушумдагылар деп күн сайын келип бир кофе ичип, анан мен менен сүйлөшүп, анан бул жака кантип келесиң, анан сен шаардын ичинде жашайсың да, бул жака алыс да келген деп. Анан мен да ойлонуп баштадым, действительно алыс. Күн сайын автобуска отуруп, автобустан кийин жакка жеткенде велосипед менен тоого чыгып, ушинтип кыйналып жүрдүм да. Канча убакыт алчу эле? Ал жак алора эме менен үйдө чыгыш бир где-то жарым саат болот да. Автобус менен бир 10 мүнөттө жетет, 15 мүнөттө жетесиң ал жакачы. За городом и эмеде, тоонун жогусунда. Кыскасы күнүнө бир как минимум 1 саат кетет экен да. Ооба, 1 саат жолго кетчү. Барышым эле, анан кайра келишим оңойлуу болчу, андай тоодон велосипед. Кээ бирлериңизде мүмкүн ушундай жеңил сыяктуу эле көрүнөт, бирок когда у тебя есть выбор, мындай, когда сен тамдай алсаң, ал оор сыяктуу сезилип калат да. Эмнеге дегенде мен үйүм жанында эле жумушка иштегеним жакшы эмеспи, чем тиги жакка барып келгичекти деген ой кетет. Ал жакта канча убакыт иштедиңиз? 2 ай иштедим. Анан 2 айдын ичинде ошентип 2 жума келип жүрдү. Бизге келип иштебейсиңби депчи. Анан бир күнү макул деп өзүмдү колго алып барып көрөйүн деп. Анткени ошол иштеп аткан жак ал биздин шаардагы бир достопримечательность да. Анткени жалгыз бир эле фабрика шоколад чыгарат, кофе чыгарат, эмелерди чыгарат, кондитерскийлерди, чоң бир эме да, фабрика. Жама. Кызың менен тааныштыра кетсең? Мен кызым 8 жашка чыгып калды. Паспорттагы аты боюнча Олеся. Бирок молдо койгон аты Айсулуу. Үйдөгүлөр койгон аты Айша. Үч аты бар. Кызыктуу. Төрөлүп өскөн жагы биякта Рецидо, Италияда төрөлүп чоңоюп, Кыргызстанга барып, менин тайта-тайнем менен чоңойду 3 жылча. Анан садик баштаганда бул жакка кайра келдик. Часто эле стресс болосуң мына Европада жүргөндөчү, мисалы. Бүт бардык ойлошот да мына Кыргызстандагыларчы, ушу чет жакта жүргөндөр, Европада жүргөндөр, мүмкүн мен мисалы Катарда жашайм, Дубай жактарда, ошол жактарда жашоосу малина или билбейм эми, ушу чет жакта жүргөндөрдүн жашоосу бир сонунда элестетилет да, ошо сен эмне деп айта аласың? Биринчиден чет жакта уже үйдү таштап, ата-энеңди таштап, досторуңду таштап,
өзүң чоңойгон жактан чыккан эле бул жизнь малина эмес да. Уже зона комфорттон сен чыгасың да. Ал жакта сен өзүң үчүн жоопкерчиликтүүсүң. Ата энең жаныңда эмес, тайке тайэжелериң жаныңда эмес. Баарын тең өзүң жасашың керек. Бир нерсе жаман кылдыңбы, ошол жаман нерсеге жооп бересиң. Тамак жеген келдиби, апаңа чалып мен үйгө келатам тамак жебейм дейсиң да. Сен супермаркетке барасың, чөнтөгүңдө акчаңды карайсың, канча акча калды деп ошого чектеп продуктыларды аласың, үйгө тамак жасайсың, анан эртеси күнү жумушка кетесиң. Анан ошол рутина эметет, стресске алып келет. Азыр Кыскасы сенин айтууң боюнча бул ар бир эле адам кайсы жерде болбосун өзүнүн көйгөйлөрү болот. Туурабы? Ошону айтайын деп атсың? туура. Ар бир жакка барсаң эч жак жок. Ата эненин идеалдуу ата эненин үйүндөн башкачы. Ата эненин үйүндө жүрсөң дагы өзүңдү күнөөлүү сезесиң го. Ай бирдемке кылайын депчи. Албетте.